Assalamu alaikum. Туғандар, ассаламу алейкум. Бағбандар жамааты, саламатсыздарбы? Кутманды күнүңүздөрмен бардыңыздарды, туғандарым. Түркия мамлекетинде şu бүгүн Түркиядагы багбанчылык жөнүндө сүйлөшөлү. Түркия мамлекетинде багбанчылыкты шунчалык өрчүтүшкөн, бир дагы бош жери жок да. Канча жылдан бери ушул багбанчылыкты жылдан жылга баягындай эмесин усовершенствовать этип келе атышат да. Канча жылдан бери. Мына ушул эмеде өтө көп мөмөлүү дарактардын түрлөрү да көп экен. Өрүктүн бир канча түрү бар экен. Ошол эменин, анардын бир канча түрлөрү. Анан ошол апельсиндер, тропиктер, субтропик болуп бөлүнүп эмелери өтө көп. Ошончалык багбанчылыкка жакшы берилишкен экен. Мына ошол себептен анан мына түрктөрдүн кухнясындагы баягы конок болуп үйүнө барасың. Барсаң дагы мына кышын жайын фрукты үзүлбөйт да столунан. Анан мынанды бизге окшоп баягы нанды да көп жей бербейт. Баягы эт дагы аябай кымбат. Ал жерде эттин килограммы 1,5 миң сомбу, 2 миң сом ошондой болуш керек. Өтө кымбат эти. Анан мына жашылча жемиш ошолор менен эле жакшы азыктанышат. Анан ошон үчүн баягындай семиздик менен мындай көп жабырк тартпайбы деп ошентип ойлоп койдум да. Мына биз дагы мына азыркы ушул Борбор Азия багбандар биримдиги жүргүзүп аткан саясатында биздики ушул туугандар бардыңыздарды багбанчылыкка үндөп аткан себебибиз ошол да. Канчалык биз ушул багбанчылыкка көп көңүл бөлүп, ушул багбанчылыкты өрчүтө турган болсок, бул деген мындай ушундай банк экен да. Өзүнчө эле бир вложение кылып коет экенсиң. Мисалы үчүн азыр көчөттүн баасы $4 болуп атса, же 5 евро, 600 сом дейли. 600 сом же 350 сом. Менин ошол турецкий жакшы көчөттөр 350 сомдон келип атат азыр. Башында 250 сом эле. Ага да кошулду. Негедир ал да кымбаттады да. Азыр эми айтып атабыз эми бардыгына. Мында сапаттуу көчөт менен багбанчылык жасагыла, сапатына карагыла көчөттөрдүн деп. Мына Турция мамлекети аябай жакшы ушуга көңүл бөлүп, институттардагы ошол профессорлары дагы жалаң ушундай көчөттүн иммунитетин көтөрүш үчүн, көчөттөрдүн ошол мөмөлүү дарактардын эмесин көтөрүш үчүн, түшүмдүүлүгүн, ошол түшүмдөрдүн сапаты үчүн аябай катуу жигердүү мындай аракет кылып иштешет экен. Мен ушунчалык барып Турцияга таң калдым. Катуу иштешет экен. Чоң университеттер баягындай ушунчалык аракет кылып ошол жака барып окуп келип атышат. Мына ошол мен Эге университетинде барганда мына Өзбекстандан көп окушат экен. Өзбекстан мамлекетинен, Казакстандан окуп атышат. Түркмения, Тажикстан, даже ошол Сомали, тиги Африка мамлекеттеринен студенттер аябай көп экен да. Биздин студенттерден 4 бала окуйт экен. 4өөнүн уже 2 бүтүп ошол жерде иштеп калыптыр. 2 жаңы эле тапшырыптыр да. Эге университетинде ушул багбанчылыкты аябай катуу окутат экен, айыл чарбаны. Мына ушул биздин балдарды ошол жака жөнөтүш керек болуп атат да. Антпесе
Бізде илим билим жоқ, біз мындай кыйналып атабыз да. Аябай эң кыйналып аткан маселебиз ушул бізде илим жоқ. Илим шунчалык баягы илимге умтулуубуз жоқ болуп калды да. Мына азыр билбейм, мына бізде университеттерде кимдерди окутуп атат. Тегеле баягында бир биздин көйгөйдү чече турган бир кадрлар чыгып атабы же жокпу деп ошого катуу түйшөлөм, көп ойлоном да. Себеби дегенде мына азыр бизде Борбор Азия багбандар биримдиги деп чоң группабыз бар. Бардык группаларды кошуп көрсөк, ошол жерде бир 30 миңдей киши бар. Ошол 30 миң кишиге айыл чарбаны мындай үйрөтө турган бир дагы мындай жакшы мындай агроном жок экен да. Мына азыр карлик, поликарлик көчөттөрдү айтып бере турган, мына малдын жаңы пародалары жөнүндө айтып бере турган ушундай эме жок экен да. Мына ошонун себебинен ушунчалык азыр бизде мындай жаман болуп атат да. Аны эми мынаны карабайсыздар, астафырылла. Мынаны карагыла, чоң эле аксакал кишини тиякта бир кароолчуну, мына ушул Разаков паркынын кароолчусун бир чоң эле кишини тетиги токмоктоп атат, жапжаш бала. Астафырылла. Шунчалык тарбия вообще 0 Ал киши айтты, бу жерде жатпагыла, бу жер пикник кыла турган жер эмес, столго отургула, анткеле, мынткеле десе, тетигин тоголото тейп, уруп качып кетип калды. Мынаны кара, дагы келе айтат, дагы урам деп. Вообще беспредел. Обагым. Мыйзамдар такыр иштебей эле калды да. Мына туугандар, деградируем на глазах деградируем. Мына интернеттен пайдасы дагы, зыяны дагы аябай тийип атат да. Бала, түшүп атасың бияка, кач. Тийишпей аксакалга. Мына көрөсүң, мына 15 жашар бала. Көп болсо 15 жашар бала. Мына киши где-то бир 60-тан өтүп калган кишини. Мына мен сага келемин, мынтемин деп. Мына биздин жаштардын кээ-биркилеринин бети ушундай да. Сабатсыздык. Мындай кезибизде биз ол аксакалдарга катуу сүйлөмөк турсун. Биз буларды көргөндө көчөдө басып кетип атканыбызда көчөнүн бул бетинде бар айтсак, аркы бетине өтө каччубуз. Бир замечание алып калбайлы деп. Прямой эфирде да өлтүрдү. Баардык ойду чачыратып. Эмне туугандар, ушул балдарга билим бериш керек. Мына билим бербесек, мындай кылып же карны билбейт, же кемпирди, же чалды билбейт. Ушинтип мындай ол жүрө берет да. Окутуш керек балдарыбызды. Окутпасак болбой калды. Мына билим деңгээлибизди жогорулатпасак болбой калды. Мына дагы бир айтып кетем, мына Кыргызстанда 60-тан ашык жогорку ошол жогорку окуу жай бар экен. Мына ошол жогорку окуу жайлар кимдерди окутуп атат деп ошого түйшөлөм да. Анан мындай ушул 30 жылдан бери мына биздин экономикага бир звезда болуп мына Канышай Мамыркулованын жакшы көргөн акесиндей Садыр берги ким эле Акылбек Жапаровдай болуп бир звезда чыкпаптыр. Же бир юриспруденцияда бир ушундай кыйын бирөө чыкпаптыр. Мисалы үчүн кумтөрдү жөн эле көтөрүп чаап, мойнун жула турган бирөө чыкпаптыр. Экономический да бир эме чыкпаптыр. Бир сельский хозяйствода бир мындай прорыв жасай турган бир 30 жылда бир аалым чыкпаптыр.
А мына немени карап көрсөң, интернетте карасаң, сколько кандидатов, докторов наук десең, где-то bir 5000'den ашык адамды көрсөтөт да, 5000'den ашык адам. Туугандар. А бирок окуу деңгел аше 0. Мына агрономдор жүрөт го мына немеде. Сельхоз министерствода агрономдор жүрөт. Барсаң өзүнүн предметин билбейт. Мына айыл чарбада эмелер жүрөт го баягы. Көп немелер союздун адамдары жүрөт го. Азыркы эмелер чыккан зыянкечтерди такыр тааныбайт. Азыркы ошолор менен күрөштү такыр билбейт, эч нерсе билишпейт. Мына эгерде ушул айыл чарба министерствосын жоюп таштай турган болсо, кудум ушундай эле болот да, эч айырмасы болбойт. Сельское хозяйство от этого ничего не потеряет и ничего существенно не изменится. Потому что жерлердин бардыгын элдерге бөлүп берип койгон да. Жерлер элдерде, азыр көлдөрдө адамдар ээлеп алышкан, токойлордон бери ээлеп алган. Мына азыр менин ошол Алтынбек Сулаймановду колдойм да мен. Жеке менчикке уже өткөзүш керек, бар жокту жеке менчикке өткөзүп, токоюндагы, көлүндагы, эмесиндагы бардыгын бөлүп бериш керек адамдарга. Мына жайлоолорду да бөлүп бериш керек. Мисалы үчүн бирөө мал багат, бирөөсү дан багат, бирөөсү болсо ошол малды ташыйт, бирөөсү ошол малды сайт, бирөөсү ошону карайт. Ушундай кылып туруп иштешпесе болот. Андай кылбайын десек, мына мисалы үчүн азыр бардык эле жаман көрөт да мен, бар жок деле байлар бөлүп алат деп. Жок туугандар, байлар деле кыргызстандыктар, байлар деле биздин адамдар. Бирок бул жерде ушундай диндин жоктугунан себебинен анан көп нерселер мына динди түшүнбөгөндүктөн көп мындай кыйынчылыктар болуп атат да. Эгерде байлардагы, эмелердагы жакшы динди түшүнө турган болсо, мына канчалык бай болбосун, ошолордон зекет, үшүр берип, мына кедей кембагалдарды поддержка берип бакса болот да. Мына өткөндө көрдүңөр го, баягы Баткен эмесинде, Баткенский событияларда көрдүңүздөр, ошол жерде Бишеналиевада туруп эмени жыйнадык биз, гумпомушту жыйнадык. Байлар да, кедейлер да колунан келген баардык алып келип берип атты да. Мына ошондо эгерде ушул эмени, мына ушул сезимди дайыма өзүнө киргизип алса, ушул кедей кембагалдардын менин байлыгымда ошолордун эмеси бар, үлүшү бар деген түшүнүктү киргизсе, ушунчалык жакшы болот эле да. Эми чындыгында айтканда акыркы мына немелер, мына революция, 5-октябрда революция, мына адамдарды кыйла баягы немесин, баягындай немесин бузду да. Көбү баягы оруду бунун аркасынан. Мына пандемия канча адамдардын настроениясын түшүрдү. Анын аркасынан мына Тажикстан менен болгон конфликт канча адамдардын настроениясын түшүрдү. Мына азыр неме баягы Шукшин айткандай, душа хочет праздника дегенде бир идеология бир топтоп туруп, бир идеологияны мына биздин акылдууларыбыз топтоп туруп, элдерге бир надежда бериш керек да. Давай иштегиле. Мына өкмөт силерди поддержка кылат. Өкмөттүн мындай силерге эч кандай неме болбогула. Дуктан бериш керек да. Биздин президент чыгып туруп, кадимкидей эле чыгып туруп эле мен сүйлөп атамга, кыжалат болбогула, кыргыздар эч качан биз мындай сынып калбайбыз. Вообще ойлонбогула. Давай мындай кылла. Мына жерлерди давай чакыр немени. Жерди чече турган Гипроземди чакыр. Давай списокте түзгүлө айыл өкмөттөрдө. Мына жакынкы жайыттар жөн эле бош эле жатат. Жерге мал бага албайсың, же эгин эге албайсың. Давай ошол жерлерге суудар чыгарып бергиле элдерге. 1 гектардан элдерге бөлүп бер. Анан кийин мынандай кылып туруп ошол жерге бир немелерди байлагыла, инвесторлорду. Мына инвесторлор ошолор өндүргөн немени жаңгакты, фундукту, мистени, бадамды ошолор сатып алсын. Да, мына жасагыла деп туруп, баягындай узагыраак сактала турган, баасы түшпөй турган мөмөлүү дарактарга агитация кылып, мына президенттин өзү чыкса болот да. Давай мындай жасайлы. Мен мына силердин атаңармын.
Мына мен силердин ажоңормун. Мына Алланын жердеги көлөкөсү, мына Кыргызстандагы көлөкөсү менмин. Мен айтпасам ким айтат деп президентибиз өзү чыгып туруп дуктан бериш керек да элдерге. Давай, байларды ошол жерге байлаш керек. Ар бир эмеге президент барганда эле ошол жерге чогула калышат барды байлар. Бир мындай талага барып, бош жерге мынтип турсун. Ошол жерге кошоматчылар чуркап келгенде бардыгын кармап туруп, подхалимчиктер, давай. Ар бириң $1 миллион чыгарасыңар дагы мына жерде мынанча гектар жер бар экен. Ушул жерди сугат кылып бергиле дагы элге бөлүп бергиле. Не дай бог ушуну кылбай турган болсоңуздар, мына Камчыбек Ташиевке тайындаймын, энеңерди үч коргондон көрсөтөт десе, миңге коюп кылат ошолорчу. Айнанайын бул өлдү. Апарып тыгат экен. О, мурунку 90-жылдардан берки жеген былыктарыбыздын бардыгын алып чыгат турбайбы? Мына көрдүңөр, мына канчасын камап атат. Биз жөн эле бир тараканбыз да бул үчүн оякта крокодилдерди камап атканда дептир, булар жүрөгү түшүп калат. Вот именно ушундай кылыш керек. Мына барып туруп Баткендин бир талаасына мындай ошол жерге барып туруп мен эмнерден жолугушабыз. Онтип силерди баягы суу сеп, баягында шыпырып койгон көчөлөрдүн өрдө эмес, именно талаада жолугушабыз. Давай. Деп туруп бир талага келип туруп эле мынтип айланып караш керек да, мынтип айланып карап туруп, охо, мына тала канча жылдан бери бош жатат деш керек. Анан ошол жерден бирөөсү чыгат, Мамед анысы, мынча жылдан бери бош жатат деп десе, эмнеге бош жатат бу жер? Ана давай, чакыр мына байбатчаларды, мына рестораны барларды, сауна кармагандарды, андай кылып базаркомдордун бардыгын чакыр мына жака дейт, чакырып туруп тизип туруп ошол жерге. Давай, короче, мына жерде 7000 гектар жер бар экен. 7000 гектар жерди так, мына 70 скважина казасыңар ошол жерден. Мына ар бириңе мына участокты бөлүп, мындан туруп картаны түзүп заранее. Ошол жерден бирөөнү алып келип туруп, бир архитекторду картаны түздүрүп, суу мына жактан келет, мындай кылыш керек, мындай. Давай, сууну чыгаргыла дагы, элге бергиле, элге бөлүп бергиле ошол жерлерди. Кандай кылып бөлүп берет? Onu bayağı kayırele bayağı ayıl hökümettün tuğandары, ayıl hökümettün, ayıl başçının nemeleri albalbaş gerek al yerlerde. Alar dastatışını albalgan, ayıl hökümettün özünün bekitip koygan, her bir ayıl hökümettün жоқ дегенде 2 гектар жер бар, бекитip koygan. Жоқ дегенде bir туğanına жазып koygan. Алар нормальный жашап атышат. Именно ошол бечараларга бөлүп бергиле деш керек да. Мына Нарынга барыш керек дагы. Нарында дагы ошону аткарыш керек. Жалалабадта ошону жасаш керек. Мына ошол немеге кетип атканда, Алабукага кетип аткан, Алабукадан өткөндөн кийин тетиги 1-майга кетип аткан жолдордун бардыгын ошол жерде бак кылдырыш керек да мына. Давай. Азыр эгерде 1,5 миллион гектар жер азыр ушул жакынкы жайыт болуп жазылып калганда, ал жер ошол жайыт комитетине карайт. Ал жердин чыры жок. Жөнүнө документти тияктан азыр мына немелер баягы просроченный депутаттарга газды берип туруп, давай тездеткиле 3 күнүн ичинде чечкиле десе, сразу чечип мыйзамды колуна карматып коет. Барып туруп эле ошо мыйзам менен эле элдин бардыгын көтөрүп туруп, давай мен келдим, мен деген силердин ажоңормун, силерди мен багам деп жүрүп, ушинтип мен силерди 80% силер мага ишенип шайлаганыңардан кийин мен силерге мынандай кылып ишти көрсөтөм деш керек. Сразу анан кийин Эрдоганга чалыш керек. Салам алейкум аби, кандайсыз, жакшысызбы? Бизде ушул 60та жогорку окуу жай бар. Анан ошол жерде жалаң эле диплом эле берет, бир дагы ошолдой илим бербейт ошол жерге. Короче, сапатка конкурент кылып туруп, дагы бир ошондой немелерди ачса болобу десе, ол айтат конкретно мен өзүм влияниямы Кыргызстанга көрсөтүшүм керек турбайбы, мындай учур каяктан келет дейт дагы. Сразу ол эмесин өзүнүн немелерин көтөрөт дагы. Айлыкты эменин ошол жердеги окуган окуучулар төлөйт, неме кылат, баргыла дагы мына ошол баягы гүленчилер окутуп аткандай кылып туруп, балдарды силер дагы окуткула деп туруп, бир 2000 мугалим жөнөтүп бере турган болсо, жалаң агрономияга. Агрономдорду. Кыйын агрономдорду жөнөтүп бере турган болсо, агрономдор келет дагы баягы ошо жождогу баягы бечара биздин балдарды алдап, ой сен кыйын болосуң, сен деген аламды башкарасың деп акчасын алып атат го контракт менен. Мына ошолордун акчалары текке кетпейт эле да. Ол бала чыгат эле, чыккандан кийин ол агроном болуп чыгат эле.
ошол алманы жасашты билет, шабдолуну жасашты билет, бар жокту кургатышты билет. Бар жоктон бар болот эле да. Мына ушул азыр Туркия бизге ушундай боорун берип аткан мезгилде биз ушудан пайдаланышыбыз керек. Пайдаланышыбыз керек. Мына ушудан мен эфиримди бөлүшүп койгула. Мына азыр ошол Садыр Жапаровдун жанында күнүгө ошону менен чай ичишип, телохранитель болуп, баягындай шопур болуп, мындай болуп жүргөн балдар коркпойлу. Мына Абдулла Ташиевич деген ушинтип сунуш берип атат. Мындай ушундай иштерди аткарайлы деп айткыла. Так, уландысы. Анан мына ошол 1,5 миллион гектар жерге бизге не кылыш керек? Уже суу чыгарып бергенден кийин тетиге акимдер. Уже биз ошол жерге не кылышыбыз керек экен? Ошол Туркия мамлекети өтө сүйүп жеген нокот, маш, лоя, соя, бабовыйдын түрлөрү менен отургузуп туруп, анан кийин баягы эме деген бар. Каперси деген бар. Мында коонго окшоп мындай болуп өсөт, жашыл. Ошону каперсинин немесин туздалганындагы, майга куурулганындагы, вареньясындагы аябай жакшы жейт. Аны деген мына Мира деген эме өлө пайдаланып атат. Каперстен варенья жасап туруп, дүйнө жүзүнө жөнөтүп атат. Мына неме Жалал-Абадка кире бериште ошол жерде Жүнүс деген бир братан бар, түрк киши. Ошол аябай пайдаланып атат. Анан кийин мына биздин талаларга суу чыгарып бергенден кийин баг отургузганга чейин мына ошол именно ошол мен айткандарды эгип туруп, ошону ала турган фирмалар менен сүйлөшүп берип коюш керек да. Эч жака ушу коромжу болбой бардыгы ошол складка түшөт дагы Туркияга кетет. Мына мисалы үчүн түшүмдүүлүгү боюнча айтып кете турган болсок, эгерде нокот 40 килограмм урук себе турган болсо, 2,5 тонна нокот чыгат. Азыр нокоттун 1 килограммы не $1 ашык болуп атат, дүйнөлүк баасы. Мына бул деген $2,500. А $2,500 табыш үчүн бизде мисалы үчүн 10 жолу арпа эгиш керек. Ошондо $2,500 калат. Маш ошондой эле цена. Мына эмени көрүп атасыздар, быйыл фасолдун кеткенин көрүп атасыздар кандай. Ошонун бардыгын органика кылып өндүрүп, ошол Туркия менен мамиле кылыш керек. Мына билбейм Садыр Жапаровдун жанында кимдер жүрөт азыр, кандай акыл берип атат, мына жанында конкретный шанстар турат. Ушундан пайдаланыш керек да. Жаман көрсөңөр жаман көргүлө эми. Мисалы үчүн эми силер айта албаганды мен айтып атам. Коркпогула деп атам. Коркпой айткыла. Ажо, келиңиз мындай кылайлы. Мына жерде 1,5 миллион гектар жер бош жатат. Мына ушул жерди элибизге бөлүп берейли. Ар бир гектарында 2ден киши иштегенде 3 миллион киши жумуш менен камсыз болот. Жумушсуздук жологолот. Мына баягы мигранттарга айткан го Москвада жүргөндө мен бардыгыңарды кайра алып келем деп. Мына шанс алып келе турган шанс. Айтып атам го бизге $200 миллион эле керек. Ол башка бирөөлөр айткандай 15 миллиард, 20 миллиард доллар менен анан кийин Кыргызстан бутуна турат деген сөз ол эмес. $200 миллион, $200 миллион. $35 миллион жети сапаттуу жакшы инвентро лабораториясы менен питомник курабыз. $30 миллион буровой установкаларды алып келип суу чыгарып беребиз. $70 миллион 100 миң агроном окутабыз. Анан кийин $65 миллион баягы түштүктө түндүктө болуп, баягында чоң, бычыкадан чоңураак каналдар бар. 12 заложенный канал бар, мына ошону казабыз. Мына ошондо азыркы иштетип аткан 1 миллион 300 миң гектар жерибиз дагы сугат болот. Анан ошого кошумча дагы баягы деградация болуп, жакынкы жайыт деп коет олорду. Машина барат, жакын, айылдын жанында суу чыгарып бере турган болсо, мына ошол жерге багбанчылык кылса болот. Экөө биригип 2 миллион 800 миң гектар иштетилебиз. Мына 2 миллион 800 миң гектар жерди иштете турган болсок, ошол жерге ар бир гектарына 1000ден эле дарак бата турган болсо, 2 миллиард 800 миң дарак батат. 2 миллиард 800 миң даракты биз 10 жылда отургузуп ала турган болсок, биз деген жыл сайын 28 миллиардтан киреше кирип турат бизге. Кыргызстанга бул деген биздин 15 бюджетибиз болот. Туугандар, мына ушуну жеткиргиле. Эми ооба түшүнүп атам, эми силердей эми баягындай пакта коюп, баягындай самынсыз кире албайт экенбиз биз алындай мындай жерлерге. Бирок биздин сөзүбүз Кудай кааласа, ошол Абдулла аке дегендин сөзүндөй болуп калат Кудай кааласа. Мени көп эскересиңер эле. Абдулла бул көз ачыктай эле көрүп турган экен бар жокту. Айткан экен ошону кылган эмес экенбиз деп арман кыласыңар.
Мына айтып атам, мына Россияда жүрген бір туғандарым айттым, Россияда ол сен российский паспортты сен ошол жерде Очаковский пивоны кеңири ичиш үчүн эле пайдаланбагын. Баа милициячы текшерип келсе, мына мен Россиянын гражданымын, каерде болсо пиво иче берем деп ошону үчүн пайдаланба. Ол паспортты сен пайдалан. Чык, Москвадан чык, Подмосковья бар, ошол жерден гектарын 5000 рубльден баштап 100 000 рубльга чейин экен. Жерлерди сатып ал, жерлерди сатып алып туруп, ошол жерлерге пикир кылып туруп багбанчылык кыл. Сен ол орустар сени дайыма эле жакшы көрө бербейт. Сен ал үчүн Орусияда сен байышың керек. Ошол 1,5 миллион кыргыз жүрөсүңөр да ошол бир Алишер Усмановтай бай албайсыңар бардыңар биригип. Биригип туруп ошол жерде мына азыр Улан Темиров деген жигит жүрөт. Мына ошол жерде бүгүн азыр барды дагы 9000 рубльге ошол жерде Камбаралы деген акеден ошол неме алып келди. Калифорнийский сөлжан алып келип салып баштады багышты. Мына кыргыз айыл бар го ошол жерде. Туугандар ошол азыр ушундай шансты пайдалангыла. 1,5 миллиард акчаны мисалы үчүн жылыга жөнөтүп атасыңар. Эгерде силер бардыңар фермер боло турган болсоңор, жылына силер 15 миллиардтан жөнөтүп турасыңар. Себеби дегенде силер ал жерде фермер болгонуңардан кийин силер азыркыдай 30 000 50 000ге иштебейсиңер. Силер аерде 100 000 150 000. Мына бир эле эмени айтып көрөйүн. Азыр мисалы үчүн ошол шаардан бир квартираңар бар, 3 комнат дейли. Ошол квартираңарды 4 миллион рубльге сата турган болсоңуздар, 1,5 миллион рубльне силер не аласыңар? Ошол жерден деревнядан бир 30-40 соток участогы менен бир жер аласыңар. Кызыл китеп. Мына ошол жерге заңгыраттырып сарайды саласыңар. Ар бириң 10дон эле уй сагыла, 10дон уй сагсаңар 1 литри мисалы үчүн 50 рубльден сатылып атат азыр. 30 рубль, 40 рубльден домашний сатылып атат. Мына 30 рубльден эле сатканыңарда силер 10 уйдун сүтү 15 000 рубль болот. 5 000 рубльдин жемине чөбүнө бергиле. Ал жакта жем арзан, ал жерде чөп арзан. Күнүнө 10 000 рубльден киреше көрөсүңөр. Bir ayda 300 000 rubl. Bir ayda 300. 1,5 milyon Kırgızdın misal için. Her biri 300 000 rubldan aksa taap tursun bizge Kırgızlarga. Öte sonun bol boy. Anan Putin silerdi suyup kalat. Bular menin agrardık programamı çeçken adamlar deydi. Taciklerge nidano onda. Sizlerde işte elbet Taciklerden nemesi pravası agran için, Özbeklerdeki agran için, Kazaklara vaka barbayt. Amına imенно силерге шанс берип атат Путин. Путин силерге пас берип атат, силер голду ура алып айтасыңар да. Шундан пайдаланбайсыңар, Шундан пайдалангыла. Азыр бизге Турция шанс берип атат. Шундан пайдаланайлы, түрктүн акылын алып келейли дагы. Мына жердеги мына карагыла, мына дарак. Мына даракты эгип эле койгон. Буга деген эч ким не күнү түнү буну не буга эмизген жок, буга деген каша пиширип берген жок эч ким. Алла Таала o жерге өс деп буйрук берди, мынанча болуп калды. Ал өгилгенде мынандай кичине эле. Көрдүңөрбү? Мына биз ушул жерге ойноп келгенибизде кичинелигибизге, мына ушул паркты эми куруп, мына ушул жерге кичинекей көчөттөрдү отургузганда, ошондо где-то бир 90 жылга жакында, где-то 86-жылдары. Мына ушундай эле ушул кичинекей дарак эле. Мына карагыла, убакыт өттү, мынандай болуп чоңойду. Биз дагы бардыгыбыз ушундай кылып туруп дарактарды отургузсак, мөмөлүү дарактарды отургузайлы. Туугандарым, мына айтып атам, бир жүзүм мисалы үчүн бир алма 100 жаңгак, бир слива 100 мисте, бир өрүк 100 бадам, бир анар 100 жүзүм. Ошондой кылып отургузушубуз керек, пропорционально. Ошондо жакшы сакталат. Келгиле туугандар, мындай ушул сөздөрдү ажоого жеткиргиле, ажо деп айткыла, Садыр Жапаров, мына Абдулла Ташиевичтин акылын кыл. Мага 10-чу баягы министерствосунда урдум, башкасындагы регали, ол мандатына мурдум, мага эч нерсенин кереги жок. Менин негизги предназначением ушул Кыргызстанды гүлдөгөн бакка айландырыш. Менин негизги предназначением. Мына ушуну пайдаланыш керек. Азыр бизде целый пакет знаний, ушуну кандай кылып чыгарып, каякка сатып, кандай пайда көрүш, ушулардын бардыгын биз Борбор Азия багбандар биримдиги ушуну какшап келебиз. Ушудан пайдаланыш керек. Ооба, бирөөлөр айтып атат азыр.
инилерибизден эле болот. Ошолор айтат, мына конопляны эгиш керек, мындай кылыш керек, андай кылыш керек. Конопляга бизге еще не дано. Конопляны эктириш үчүн бизге деген дагы 20 жыл, 30 жыл убакыт кетет. Убакыттан өткөрбөйлү, тезирээк мынаны ушуну пайдаланайлы. Бар нерсени пайдаланайлы. Азыр мисалы үчүн конопляга деген толтура саңся, маңся, башың ортуп, бар жоңун жап, ышым жүдөтүп таштайт. Алма отургузсаң ого соттобойт. Алма отургузсаң ага санкция жок. Гилас отургузсаң ага санкция жок. Биздин Кыргызстанда өзүңөр билесиздер, бир Кыргызстан биз өзүбүздү мөмө жемиш менен такыр камсыз кыла албайдабыз. Биз кыла албайбыз дагы. Себеби дегенде дарак отургузбаса каяктан болот? Келгиле туугандар, мына ушул шанстан пайдаланып туруп, бардыгыбыз биригип туруп, мына ушул бага отургузуу идеяны көтөрөйлү. Көтөрбөсөк болбой калды. Бул жөнүндө бул баягы азыркы структураларга вообще там бербедим да, мындай айтканча, оштукча айтканча, бир кылган ишин тайыны жок да. Министерство экономика эмне кылып атат? Каякта эсептеп атат? Мына министерство финансов каяка акчаны берип атат? Мына орус бизге берген 1 миллиард баягы кредит акчаны не уже жалаң эле олигархтарга бөлүп берип, ошолор не Азия молдагы эмне кербен сербендерди салып алдыбы? Ошол акчаларды мына багбандарга бербейби? Мына багбандарга бериш керек ошол акчаны. Азыр дагы мисалы үчүн ар кандай дүйнө жүзүндө фонддор, мына зеленый фонддор бар. Ошолорго барып, арызды жазып, конкретно сүйлөп, неме кылып, программаларды кылып барып туруп, мына жаштар ошого умтулса болот. Жок, бардыгы эле ушу Бишкек көркеңечке ушул депутат болуп алса, же жок дегенде ушул айылга депутат болуп алса, ошону менен бүттү анын карьерасы. Түшүнбөйм мен депутаттыкка эмнеге эле кызыга бересиңер депутаттыкка, депутаттыктан эмне бар түшүнбөйм. Мына ошон үчүн депутаттыкты культ кылбастан, наоборот, мындай кылып туруп иштерман, мындай кыйын, мындай жаратман адамдарды культ кылмайынча ушундай боло берет бизде. Мына ошон үчүн бардыгыңыздарды туугандарым, мына ушул эфирди бөлүшкүлө туугандарым. Бөлүшкүлө. Канча группаңыз болсо, 30, 40, 50 группаңыз болсо да бөлүшүп коюңуз. Бул элдин көйгөйү. Бизге азыр шайлоонун кереги жок. Бизге шайлоонун кереги жок бизге. Биз шайлоо менен ооруп атабыз азыр. Ол бир болбогон бир неме да. Шайлоонун кереги жок бизге. Бизге азыр баягындай саясий бир баталиялардын кереги жок. Келгиле туугандар, бардыгыңыздарды багбанчылыкка чакырам. Багбан болойлу. Намазыңар кабыл болсун. Шам намазыңар, бардыгыңыздарды баг отургузууга чакырамын. Эфирди бөлүшүп койгула туугандар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.